энергияга айлануу маселе болуп атат. Азыр тело жоюлду, болду. Ошондуктан жана үйлөнгөн балдардын бир багынын болбой атканы, мурун аял эркек болуп жашап кеткен, азыр жашабай атат, ажырашып кетип атат. Ошо бир эркек балдардын эркектик бир милдетти кыла албай калганы, ошо кыздардын деле керек болсо мындай эркек мамилени каалабай калганы, мына дүйнөдө көрүнүп атпайбы? Эркектер менен эркектер үйлөнүп, аялдар менен аялдар баш кошуп. Карасаңыз, бул эмне болуп атат дегенде ошо бир билинбеген менен ошо энергияга калыптанып аткандыгы болуп атат. Кудайдын каалоосу, урматтуу улуу журтум, ошо кыргыздын, адамзаттын ошо көккө калыптануусун каалап атат. Ошондуктан ак карадан чыгып көккө нурга айлануу керек. Бул мына барбай көк, инопланетан көк, Кудай нур болуп атпайбы? Күн болуп атат. Мына ушуга айлануу, ушул кызматты аткаруу. Же болбосо ар дайым сабакта түшүнүктүү болуш үчүн айтып келем. Мына ааламдан Жайсан ата байланыш берип атат. Ал арбай да жерде жашап өткөн адам экен. Анысы кандай да бир жерде минтип берилет. Адам бул дүйнөгө эмнеге келди дегенде, бул дүйнөгө кызматка келди. Сыйынууга эмес, кулдукка эмес, кызматка. Көктүн, кыргыз көктүн ролун аткарганы.